Бишкекте бүгүн Snow Leopard Run 2024 5-эл аралык кайрымдуулук жарым марафону болуп өттү. Жарыш калаанын негизги көчөлөрүндө болду. Катышуучулар 5, 14 жана 21 чакырым аралыкка чуркашты. Экинчи же үчүнчү ирет чуркап атам. Жакшы, бул аябай эң сонун иш-чара. Баарыбыз мындай ден соолуктун башаты болгон мына ушундай бир сонун чуркоо менен баарыбыз алег алып, элдин баарын үгүттөп, туура жакка тартып, ошол бүгүн эң сонун, маанайыбыз сонун, аба ырайыбыз сонун. Когда я скажу, 2 по 3, мы победим, хорошо? Ошондой эле Куликов Kids Run 3 жаштан 13 жашка чейинки балдар үчүн 1 чакырым 500, 300, 100 метр аралыкка чуркоо өткөрдү. Бул улуу биздин племянницабыз болот. 4-жолу чуркап атат. Эң биринчи 2 жашынан баштап чуркап баштаган. А бул кызым болсо уже 3-жолу чуркап атат. 3-чү. Негизи биздин кичике кезибиздеги бул балалык кыялдарыбызда ушундай мероприятияларга катышып Быйыл жарым марафонго 4500 адам катышты. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган жөөгүлүктөр акчалай жана демирчүлөрдөн ар кандай сыйлыктарга ээ болушту. Бул чуркоо жарышы быйыл 5-чи ирет өтүп жатат. Быйыл биз 4500 кишини күтүп жатабыз, кичинекей балдар дагы ошол сандын ичинде. Бул эл аралык кайрымдуулук чуркоо жарышы, топтолгон каражаттын бир бөлүгү кайрымдуулукка жумшалат. Бул ак илбирстерди жана алардын экосистемасын сактоо боюнча жана Бишкек шаарынын экосистемасын өнүктүрүүгө, чуркоого мындай ыңгайлуу, кандай десем, ыңгайлуу шарттарды түзүп жатабыз. Белгилей кетсек, 2019-жылы 500гө жакын адам чогулса, бүгүнкү күндө 5000 катышуучу чегине жакындап калган убагы. Жылдан жылга катышуучулардын географиясы дагы кеңейүүдө. Быйыл Кыргызстанга 15тен ашык өлкөдөн чуркоонун сүйүүчүлөрү жана профессионал жөөгүлүктөр келген. Дайыма 14кө чуркачумун, мында биринчи жолу 21гө чуркадым. Мен үчүн толкундан үчүн эме болду. 21гө көптөн бери чуркаганга мындай чарчап калдым. Мен 2 саатка чукул келдим. Бул өзүбүздүн ден соолубузга биринчиден пайда, элдерди мындай энергияга чакырып, элдерди мындай жакшы нерсеге мындай түрткү болуу да, чынында. Ошондо 2 жылдан бери чуркайсыз. Ооба, 2 жылдан бери чуркайм марафондарга. Албетте мындан кийин да чуркай беребиз буюрса. Ошондой эле жыл сайын катышууга төлөнгөн каражат ак илбирсти жана экосистеманы коргоо боюнча глобалдык программага которулуп, фотокапкан сатып алынып келинет жана жаратылыш чөйрөсүндөгү башка муктаждыктарга жумшалат.